урматтуу бүгүнкү мекенчил депутаттыгынын фракциясына катышуучулары. Негизи бүгүн биз туура маселени талкуулатабыз. Себеби мына жылдын башында турабыз. Бардыгы биздин шайлоочуларыбыз, жалпы Кыргыз мамлекетинин тургундары бизге чалып, быйылга кандай иштер, кандай социалдык объекттер кылынат деп чалып, аябай бизден сурап турат. Ошондуктан да бүгүн келип кенең сиздин баяндамаңызды уктук. Негизи жакшы иш-чараларды быйылкы 2025 жылга силер киргизиптер. Эми биз дагы бир айтып кете турган маселелерибиз бар. Азыр менин кесиптештерим дуру маселе көтөрдү. Негизи мына билим берүү министрлиги бүгүнкүндө негизи билим саясатыны силер апарасыздар. Биздин балдар кандай билим алып атат, кандай мектептерде, кандай шарттарда бүгүн окуп атат деп. Бирок кандайдыр мезгилде ошол мектептерде ошол титулдук баракчага киргизип атканда силер мындай катышыңар мындай активный болбойт да. Себеби ошол мезгилде бизде анализ болуш керек да. Негизи кандайдыр бир жакынкы 5 жылга же 3 жылга ошо билим берүү системасын өнүктүрүү бир стратегиялар болуш керек да. Ошо стратегиянын алкагында кайсы региондордо, кайсы бүгүнкү мектептерде, кайсы бизде региондордо билим берүү тармагы төмөндөп кеткен, эмне маселе менен төмөндөгөн, кандай шарттарда окуп атышат деген нерсени силер бүгүнкү күндө көрбөй атабыз да. Келгенде эле, куруу келгенде эле ошол эле биздин каржы министрлиги мына биздин мамлекеттик курулуш агенттиктери чечип калган да. Кайсыларды керет, кайсыларды силер четте туруп калып атасыздар. Себеби мындай караш керек да анализ. Эгерде бир кандайдыр бир мектеп бүгүнкү 4 смена, 3 смена иштеп аткан болсо, ал кирбестен 5 смена же 2 смена окуй турган мектептер кирип, ошол бүтүп калып атат да. Анан элдер албетте наразычылык болуп атат. Ошол үчүн анализ жүргүзүп, силердин сөзүңөр мындай орду болуш керек да. Силер ошону талашсаңар керек. Силер жооп бересиңер ошол тармакка билим берип. Жок, мынау бизге бүгүнкүндө эң негизги мынау бүтүш керек. Муну көзөмөлгө алышыбыз керек деп. Силер мына талашсаңар керек да. Ар дайым мына отчеттор келгенде, албетте курулуш агенттиги өзүнүн жумушун жумушун аткарат. Келдиби, планга кирдиби, алар куруп берет, тапшырат. Каржы министрлиги ошого тийиштүү каражатты бөлүп берет. Болушу менен бүтөт да. Но бирок уже система, билим берүү системасы ошонун алкагында биз жылып атабыз алдыга. Ошол курулган имараттар, ошо мектептер, бала бакчалардын курулушунун максатында кандайдыр бир кийинки 3-4 жылда бир өнүгүү болуп, бир кандай өсүү болуп, ошол жердеги биздин балдарыбыздын шарттары жакшырды, ошол анализиңер болбой атат да, ошол анализди эч көрбөйбүз да силерден. Курулду, окуп атышат, болду. Канчалык ошол жерге керек болгон, канчалык мындай эмсе бир жылда бүгүнкү муктаждыгыбыз чоң да, мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча. Анан ошонун негизгилерин силер аныктап беришиңер керексиңер да. Могул жакты биз сунуштайт элек, могул жакты первоочередной бүтүрүшү керек. 4 смена окуп атат. Мектептер аварийный, балдардын шарттары оор. Бул жак кийинки жыл салсаңыздар эле болот деген мааниде айтып атам да. Ошо анализиңер барбы? Данияр Эрмекович сөзсүз түрдө бар. Мисалы, мына 24-жылга капиталдык курулуштардын тизмесине кирердин астында бир нече чогулуш өткөргөнбүз, ушул курулуш менен биргелешип. Анан ошол жерде 67 эң биринчи кезекте деп туруп 67 объект ошолорду сөзсүз түрдө киргизгиле деп биз ошол сунуштарды киргизгенбиз. Ошол 67 объекттен ушул тизмеге 29 объектиси кирди. Быйылкы жылы ушул 24-жылы бизге түшкөн бүт кайрылууларды чогултуп анализдеп чыгып, жалпы 947 кайрылуу түшкөн ар кайсы булактардан. Ошондон анализдеп чыгып биз кат жөнөткөнбүз. Анын ичинен эң биринчи кезекте курулуш болуш үчүн 139 объект аныктап бергенбиз. Ошо 139 кирдиби? Азыр титул бекителек да. Негизи мындай бергенсиңер да. Бергенбиз. Кошумчалап койсок, биздин жобого ылайык чындыгында Министерство образования биринчи сунушту Госстройго берет да.
ушул объекттер боюнча курулуш тизмесин деп. Анан көчөгө келип калтат. Министерство образованияга түздөн түз барбай калган кайрылуулар бар да. Может, ошондой мезгилдерде бир аз түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн, Данияр Меликович. Негизинен биз ушул биздин госзаказчиктер Министерство образования, Госстрой менен сөзсүз түрдө тыгыз иштешебиз. Булардын сунуштарын сөзсүз түрдө эске алабыз. Былтыркы берген сунуштарын мына Бекжан Турбаевич айтып аткандай биз эске алганбыз. Себеби Кабминде бизде жыйын болгон, Нурдан Кемелович өзү катышкан, министри катышкан, приоритет коюлган Чүй областында же болбосо мына областтагы аябай муктаж болгон мектептерди биринчи очередь каржылагыла деген тапшырма болгон. Бул Министерство образования тарабынан сунушталган объекттер болчу. Ошолордун баардыгы эске алынган, Данияр Меликович. Негизи мен айтканым, мындай кандайдыр бир централизованный системаны түзүшүңөр керек да. Мына сиз туура айтып атасыз. Аз кээде депутаттардан келет, губернаторлордон, акимдерден кат келип калат сиздерге. Анан силер ошол мезгилде билим берүү министрлиги ошону билбей калат да. Ошо бир централизованный кылып, алар кайрадан жөнөтүп, алар карап чыгып, өздөрүнүн ой пикирини анан кандайдыр бир министрликтен корутундусун чыгарып бериш керек деп ойлойм да. Себеби биз могу караганбыз, могу кийинки жылы кылсак болот эле деген маанидө. Себеби булар бирди берип атат. Анан сиз аз туура айтып кеттиңиз, ар жактан келет, аягында ага биз акча жеткизе албай калабыз. Акча жеткизе албай калганда ичинен аны тандоо кетет да. Тандоо кеткенде кандайдыр бир маанилүү мектептер кирбей калат, бала бакчалар же соц объекттер. Эми баары эле маанилүү, но негизи аварийный, шарттары оор региондордо жашагандар кирбей калып, анан кээбирки бир жыл күтүп тура турган деп айта албайбыз, но негизи ошол жерден ушундай оор шарттагыларды биз тандоого бир мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Билим берүү министрлиги. Ошондо мен ойлойм, кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болбойт. Эми мен айтып атпаймынбы? Ар бир структуранын өзүнүн жумушу бар. Өзүнүн маселе каржы маселеси, курулуш агенттиги бул куруу маселеси болду. Анын канчалык керектүүлүгүн, анын маанилүүлүгүн эми ал министрлик, билим берүү министрлиги аныкташ керек да. Ошондуктан бир централизованный кылып, ошону кеңешип, же бир она түзсөңөр комиссия, ошондо мен ойлойм, мындай көп түшүнбөстүктөр болбойт эле. Анан экинчиден бир маанилүү маселе ошо курулуш агенттиги менен бүгүнкү каржы министринин ортосунда кээде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп калат да. Ошону такташып иштешсе да, себеби мына былтыр биз 2024 жылы курулуш мезгил башталып атканда мына титулдук баракчаларыбыз кээде кеч бекилип, себеби бир жактан курулуш агенттиги биз карап чыгайлы тизмени деп, кээде каржы министрлиги жок, биз карап чыгайлы деп мындай түшүнбөстүк болуп атат да. Ошону так аныктап алсаңыздар, мына титулдук баракча бекитип атканда убагында бекилип, убагында берилсе. Эми мен бул жагына жооп берем, мен чечишим керек. Жок, биз каржы биз берип атабыз, биз чечишибиз деген нерсе болбош керек да. Ошону ошо кабинет министринин төрагасына биз жеткизип, ошону берип атканда так, ар бир өзүнүн функциясы бар. Ар бир өзүнүн функциясына жооп бериш керек. Ошону талашпай, ар бир өзүнүн функциясы менен иштесе, мына былтыр эле ошондо 24-жылы ошентип асыбыз кеч калбадыкпы? Титул листтен аяка тартылып, буяка тартылып, кайра өзгөрүлүп, бул нерсе болуп эле биз мына кеч калганбыз. Просто как силерге сунуш катары ошону эске алып койсоңуздар. Анан да биз бир очундуу маселебиз, мына кечегинде Нурлан Кемелович менен биз барып Кара-Сурай Нариман айлы өкмөтүндө, Нариман айылында бала бакчаны ачканбыз. Кабинет министринин төрагасы өзү катышкан. Анан ошол жерде бала бакча салынды, бирок анын каржылоосу, айлыктары бүгүнкү айлы өкмөттөрдүн мойнуна илинген да. Кээ айлы өкмөттөр ошол нерсени билбейт экен. Ошо түшүндүрүү иштерди жүргүзүп. Себеби биз эсептеп чыксак, бизде калсас билим берүү министрлиги орто эсеп менен 9 миллион сомду орто эсеп менен чыгарып берди. Аны биз айтсак, алар таң калды. Эмне үчүн биз төлөшүбүз керек деп. Эми ошол маалымат жок, билбегендигин онасына кесептен болуп атат да. Анан биз кечээ бюджетти карап атканыбызда, бул жерде как раз депутат Алтынбеков сунуш берип, мына быйыл биз бюджеттен атайын именно дотацияда отурган айлы өкмөттөргө убактынча мына бийинки жылга биз кандайдыр бир көлөмдө акчаны кармап турабыз да. Эми суранды ошону бөлүп койгонбуз. Себеби дотацияда жүргөн айлы өкмөттөр бүгүнкү муктаж бала бакча. Бирок бул берсек, анын каржылоосуну, айлыгыны ошол айлы өкмөт өз мойнуна алыш керек. Өзү дотация турса, өзү айлыктарын бере албаса, анан дагы аны каржылаганга көбүнүн мүмкүнчүлүгү жогуна байланыштуу, ушул сунушта депутат Алтынбеков сунушунда ошол биз пунктту киргизип, быйылкы жылда кандайдыр бир
каражатты бөлдүрүп турганбыз да, ушундай кыйынчылыктардан болбосун, душар болбосун деп. Но бирок буну келечекке ушундай карап чыгышыңыздар керек. Кандай ошол ситуациядан чыгабыз деп. Эми бүгүнкү күндө эгерде ошондой десек, кээ бирки муктаж болгон айыл өкмөттөр, айылдар эгерде ушундай талап болсо, биз анда курбаганыбыз эле оң экен деп чыгышат да. Себеби эртең муну кудуруп алып кантип аны биз каржылайбыз деп. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча ушундай чоң бир көйгөй бар бизде. Анын баардыгыңыз билесиздер. Эми ошону дагы өзүңөрдүн баягы деңгээлиңерде, министрлигинин алкагында карап чыксаңыздар. Анан кийинки мен берүүчү суроом бул мына райондорго мына сиз Нурлан Кемелович көп чыгып атасыз бүгүнкү күндө, кыдырып атасыз, угуп атабыз, окуп атабыз. Анан мына бизде райондук деңгээлдеги баягы шаарларда, областтык деңгээлдеги шаарларда, борборлорунда көптөгөн мыйзамсыз баягындай кызыл чызыкчадан чыккан имараттар көп болуп атат. Мына бүгүнкү күндө Ош шаарына жаңы мэр дайындалып, каттуу жумуштарды ушундай мыйзамсыз курулгандарды бул үчүн жүргүзүп атат да. Саясий эрк керек да. Саясий эрк керек. Анан албетте бүгүнкү биздин жетекчилерибиздин колдоосу керек да. Ошондо сиз мындай чыкканда ошо мыйзамсыз курулуштар боюнча райондук сиздин баягы башкармаларыңызда бир буйрук берсеңиз, дагы бир сыра карап чыгып, ошо акимдер менен кошо чыгып, себеби мына Кара Суу району, жалпы эле Кара Суу шаар эмес, мына өзгө шаарларында билесиз, базарына өтүш аябай кыйын. Эми жакшы азыр беркиндей бизде платный бир жолубузду ачып калдык, но ошондой болгон чакта деле аябай кыйын болуп атат да. Кызыл чызыкча чыккан, мыйзамсыз салынган имараттар кандайдыр бөлүгү бүгүнкү күндө туура алынып бузулуп атат, но кандайдыр бөлүгү дагы эле турат да. Ошол нерсе бүгүн автоунаалар жүргөнгө аябай көп тоскоолдуктар, парковкага койгонго аябай чоң тоскоолдуктарды түзүп атат да. Ошондой эске алып, ошону өзүңүз 25-жылга бир иш-чара планыңызга киргизип, ошону катуу күрөшүп койсоңуз, күрөшсөңүздөр жакшы болот эле. Негизи рахмат, жумушуңарда ийгилик каалайбыз.